азыркы күндө мен жөнүндө жазылган нерсе актуалдуу, эмнеге эле хайп болуп кете берет десеңиз, анткени мен блогерликтин таасири да. Телевиденияда иштеп жүрө бергендин таасири, телевидение сизди бир өзүнүн гана аудиториясына белгилүү кылат. Андан чыга келгенде сен блогер болсоң, бул кенен аудитория да. Сен бака болуп өзүңдүн балчыгыңда кала бересиң, бирок балчыктан ичине чыксаң ысык көл бар дегендей да. Ошон үчүн блогерлик менен алып баруучулукту айкалыштырса болот. Азыр сөзсүз эле телевиденияда иштөөнүн мүмкүнчүлүгү кенен эмес. Болгону мен айтам, мага жазышат да, келечекте журналист болом, алып баруучу болгом, телевиденияда иштегим келет депчи. Мен ойлойм, телевидениядагы алтын доордун акыркылары болуп калдым окшойт депчи. Мисалы, мага чейинки доордо Нурзат Токтосунова, Назира Айтбекова, Салтанат Самакова, Эркин Рыскулбеков өңдүүлөр телевидениядан чыгып, анан телевидениядан чыккандан кийин анан блогерликти, анан кийин элдин кызматын кылып жүрбөйбү? А мен ошол учурда телевиденияда да иштеп, блогумду дагы алып барып, бирок мындай азыркы орус тилинде айтканда неосознанно блогумду алып бара берчүкенмин да. Ошол блог мага азыр нан алып келет да, көбүрөөк телевиденияда иштегенге караганда. Жаштарга айтат элем, айкалыштырыш керек. Көбүрөөк азыр сиздин телевиденияңыз колуңуздагы телефон.